Болбосо, мисияна барабыз. Мисияна барабыз. Ал şu çaylarını to'xtatbosa, mizamlı türde ayta almasa, bolbosa, elini unutmasa, bar basılaşqa turgunutda. Жыйынга чогулган элеттиктер жерлердин аздыгынан тоют, өрөн камсыздоодо кыйынчылык жаралып, мал жанды багуу оор болуп жаткандыгын билдиришти. Жергиликтүүлөрдүн айтымында 1996 жылы өрөн чарбасын жана асыл тукум жылкыларды өстүрүү багытында Дөөлөтбай аттуу жаранга ижарага жерлерди берүүдө мыйзамсыз документтер даярдалып, эч кандай келишимсиз 150 гектар жер берилип кеткен. Айыл тургундары фермер жайытты тозуп алып, суат суу учурунда да тоскоолдуктарды жаратып келерин айтышат. Буга чейин бир нече жолу бийлик өкүлдөрүнө кайрылып, эч кандай жыйынтык болгон эмес. Bir kança maldarım var hele, жылкыларым бар эле, ошол жер болгондуктан өзүм 1 гектар жер сотукана жерим бар эле. Ошо менен ошол убакыт жерим багып келип, эч кандай бизге өкмөт жер берген эмес. Өзүм гана үлүшүм жер менен багып жүрүп, акырында малдарды сатып азыраак гана мал менен азыр отурам. Азыр ушу мезгилче бир дакыларым элге мындай жардам берген жок. Анан ал жерге кирген малдарды камап алып, каалагандай биелерге мынчадан деп, койго мынчадан деп, эчки жемелерге мынчадан деп, бөктөр элин кыскасы айырка шак аттатпай бастырбай койду. Айыл тургундары берилген жерлерди тактап, документтердин мыйзамдуулугун билүү үчүн атайын юрист чакырышкан. Ал чогулткан маалыматка караганда, жерди иштетип жаткан фермердин өрөн чарбачылыгынын багыты боюнча жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн кабары жок. Ал эми мамлекет тарабынан берилген жерге фермер Дөөлөтбай жеке өрөн чарбасы ишканасында түзүп алгандыгын аныкташкан. Учурда айыл тургундары фермердин 3 келишим боюнча райондук сотко кайрылышкан. Азыр соттун өндүрүшүндө дайындалып элек, дайындалган күндөн баштайбыз. Көрөбүз, анын мыйзамдуулугун сот аныктап чечет. Ошол эле биздин бияктын жарандары айтып атат. Жергиликтүү тургундар мыйзамсыз бир дагы акцион, бир дагы сатыктар, бир дагы чогулуштар, бир дагы макулдашуулар болгон эмес. Бизге даже сунуштаган эмес. Буну биз качан алып, качан келишимде түзгөн жөнүндө билген эмеспиз. Жеңишинен мурунку айыл өкмөттөр ушундай кылган белгисиз себептер менен деп жүрөт да. Эки тараптуу жыйынга фермер да чакыртылган. Кенебестикпи же тоготпостукпу айтор келген жок. Көйгөйдү чечүү үчүн түзүлгөн комиссия жер мыйзамдуу берилип, тийиштүү иш кагаздары бар экенин айтышат. Мындан тышкары фермер ар жыл сайын өрөөн менен айыл жергесин толук камсыздап келгендиги кошумчаланды. Фонддун жерлерин өзүм билемдик менен колдонуу, же ашыкча жерлер берилген болсо, аны комиссия карап бир чечимге келери да айтылды. Сиздерди да тоготпай кетип каласыздар. Биз көзмө-көз Дөөлөтбай камененчи мындай деп туруп, бетине коюп, айтып деп сүйлөшүп турганда болот. Ошо сиздерден же чечилет? Биздин айткан нерсе ушак эле болуп калат азырчы. Фонддун жерлерин тосуп алган туура эмес. Эми күздүктү эккен жерине малын кое берсе, конечно, тосот да алар. Бул айласыздан бири-бирине эки жактыкы өздөрүн айтканы туура болуп атат да. Буяктагылар жайыт жетишпей атат, малыбызды жайылып. Ол болсо менин күздүгүм. Жанагында биздин эл эми бул жерде кызык кандуулук калтырып атат, же башка калтырып атат, мен түшүнбөдүм. Биз барып басып алабыз, 2005 жылы басып алганбыз деп. Ал эми комиссиянын мүчөлөрү менен кадастр мамлекеттик мекемесинин райондогу филиалынын өкүлүнүн берген маалыматтары дал келген жок. Кадастр кызматынын айтымында буга чейин фермерге 2 өрөн чарбасы боюнча гана мамлекеттик акты берилген. Ал эми комиссия айткан 5 жылдык келишим менен берилген 80 гектар жер кадастр кызматынын каттоосунан өткөн эмес. 2 оса түзөт Дөөлөтбайдын атында. Биреси Суранбай фермердин дыйкан чарбасы экен. Экинчиси ошол жанагы айтып аткан автогараждар экен. Анан жанагы Дөөлөт үрөнчүлүк чарбасынын эчтекеси жок бизде. Даже анын жанагы алып аткан аренда келишимдер жүрбөйбү? Булар бизде 5 жылдык, мен бүгүн уктум уже бул жерден 5 жылдык срок менен катталыптыр деп, берилиптир деп. 5 жылдык срок менен берилсе, ал сөз түрдө бизден каттан өтүш керек болчу. Эгер бизден каттан өтпөсө, ал действительно эсептелбейт да. Бир нече жылдан бери чечилбей келген жер маселеси прокуратура тарабынан акыйкат териштирилип, элдин пайдасына чечилишин жергиликтүүлөр суранышат. Эгерде мурдагы кадамдар улана турган болсо, жерди басып алып, Бишкекке чейин барарын да эскертишти. Жергиликтүүлөрдүн эң негизги максаты элдин жери тең бөлүнүп, айыл чарба багытын өнүктүрүү. Исхак Туратбеков, Гайбул Авазбек уулу, Ош ТВ.